Бишкекте Япон маданиятына байланышкан иш-чара өттү. Аталган маареке Япониянын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан жыл сайын уюштурулуп келет. Бул жолу Япон күнү эркин форматта уюштурулуп, 2 бөлүктөн турду. Биринчи бөлүктө Күнчыгыш өлкөсүнүн улуттук аспаптары коштогон чыгармалар тартууланса, экинчи бөлүктө оюн-зоок программалары уюштурулду. Эске салсак, октябрда элчилик Япон айлыгы иш-чараларын баштап, бул анын жыйынтыктоочу маарекеси болуп калды. 日本の武道をキルギスの人たちによって紹介してもらっています。 Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты кыргызстандыктарды Япон маданияты менен тааныштыруу. Ага байланыштуу өзүңөр көргөндөй бүгүн япон ырлары ырдалып, бийлери тартууланды. Экинчи бөлүгүбүз болсо балдарга арналган. Анда балдар үчүн Япониянын го оюну ойнотулат. Андан сырткары келген коноктор Япон элинин улуттук кийими болгон юкатаны да кийип көрө алышат. Кошумча бүгүнкү иш-чарада Япон спорттук оюндар федерацияларынын өкүлдөрү да келип катышууда. Мына ушундай интерактивдүү бурчтарды даярдоо менен биз кыргызстандыктар Япон маданияты менен терең таанышса дейбиз.